Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, урматтуу мени колдоочулар, бир туугандарым. Мен бүгүн сиздерге официалдуу Борбор шайлоо комиссиясы мен эмне үчүн талапкерликке каттабай койгондугу жөнүндө маалымат берип коеюн. Урматтуу эл журт, мен ыйлап сиздерге кайрылам. Бул үнүм мүмкүн өлкө башчыга жетер. Борбор шайлоо комиссиясы мен 14-округга каттабай чечим чыгарыптыр. Бирок эки маселе менен. Биринчиси, уюшкан кылмыштуу топ менен 2011-жылы мени мамилеси бар болчу дейт. Экинчиси болсо 204 күн 5 жылдын ичинде чет өлкөдө жүрүпсүң дейт. Мен кейидим. Мен кыжаалат болдум. Өзүм үчүн эмес, мага ишенген эл үчүн. Урматтуу эл журт, мен сиздердин колдооңуздарды чын жүрөктөн сезип турам. Мен жөнөкөй үй бүлөдөнмүн. Азыркы кабыл алынган мыйзамдар шайлоо боюнча конституцияга өтө каршы келет. Эки дипломдун ээсимин. Биринчиси юридикалык билим, экинчиси мамлекеттик муниципалдык башкаруу. Мен айыл чарба жолбосо бир зоотехник эмес. Мен атайын ушу мамлекетке жардамымды тийгизем деп атайын ушу дипломдорду алгам. Мына керекке бири да тийген жок. Ушу мени каттабай койгон Борбор шайлоо комиссиясы 4 жолу каттаган. Бир туугандар, мен сиздерге далилдер менен көргөзөйүн. Муногул экөө төш белгим депутаттык. Азыркы учурда да мен шаардык кеңеште депутатмын. 4 жолу каттаган. Далилдерим көргөзөйүн. Мынакей, бул атайын катталган өстөрүм берген күбөлүгү. Эмне үчүн мен бүгүн жараксыз болуп калышым керек? 20-жылы мен чоң салымдарды кошуп ушул бийлик келгенде мен салым кошком. Ачык айтам аны. Ошол кезде ушул Борбор шайлоо комиссиясы 500 миллион сомго банкрот кылып, шайлоону начар өткөрүп жокко чыгарган. Ошонун жыйынтыгы менен азыркы бийлик келип отурат. Кудайга шүгүр, өзгөрүүлөргө салым кошуп атат. Бирок булар дагы ошол катаны кылганга жол жасап баратат. Мына менин далилдерим. 2021-жылы өзүм көргөзүп, мынакей, мен желегимди желкеме саяп алып, элди урдабаганга, кылмыш кылбаганга, коррупция кылбаганга үндөп, мен элге чоң пайдам тийгизгем. Ошондо да каттаган мени. Эл журт, мынакей сиздерге далил. 2022-жылы шаардык кеңешке мына лидер болуп, мен аны тартынбай айта алам. Эл үмүтү деген саясий партияны алып чыккам Токтогул шаардык кеңешинде. Мына 2024-жылы мен Эркин эл деген саясий партиясын жетектеп чыктым. Анда да катталгам. Мына бул ошонун жыйынтыгы. Урматтуу эл журт, бул эмне деген калыссыздык? Бул эмне деген адилетсиздик? Мен ыйлап айтам. Муңумду, ыйымды кимге айтарым билбей айтам. Же менин бир үстүмөн колдогон бир күчтөрүм болбосо, бир ишенгеним ушу эл сүйүп колдойм деп турса, менин күрөөлөрүм төлөп берем деп мына монтип турушту. Мен баарына терең ыраазычылык билдирем. Мындан ашык жеңиш болбойт деп эсептейм. Эл журт, мен аракетим кылдым. Бирок мени каттоодон баш тартышты. 204 күн мени чет мамлекетте жүрдү дейт. Жүйөм бар. Мен жөн жүргөн жокмун. Канча деген чиновниктер чет мамлекетке барып дарыланып келет. Анткени бизде медицина тармагы аксап турат. Мен дагы дал ошол менен мына барып келдим. Москвага барып келдим. Мигрант болуп иштедим. Мен аны жашырбайм. Миллион, 2 миллион деген азыр мигрант сыртта эмгектенип жүрөт. Алардын укуктарычы. Мен ошолордун баарына мисал болуп атпаймынбы бүгүн? Алардын укуктары эмне болот? Конституцияда так жазылган. Ар бир жаран шайлоого жана шайланууга укуктуу деп. Мен бүгүн шайланууга такыр укугум жок экен, чет жакка чыгып келип турмун. Анда миллион, 2 миллион деген жарандардын укугу жок экен да. Мен мунучу чын жүрөгүм менен айтып атам. Дагы башка бир ойлорго, башка бир өңүткө бурбай эле коюңуздар. Мен кыргыздын жараны, кыргыздын чыныгы кыргыз уулу катары айтып атам. Мына элим мени күтүп атат. Эмне деген сөздү айтат экен, болот ушинтип эле чабылып кетеби деп. Адилетсиз чабылып кеттим.
анда бир дагы мигрантты шайлатпай деле, шайлаттырбай деле коюш керек да. Алардын кереги жок болуп калды. Мен ушундай кабыл алдым бардыгынчы. Мына жон терим менен мен басып өтүп атам. Мына менин атайын далилим, медициналык корутундулары менен мен клиникага барып дарыланып келгем. Ал эми уюшкан кылмыштуу топко аралаштыр деп мени жакындатып алтындар. 2011-жылы мен 21 жашта болчумун. Ким менен кайсыл жерде кандай далил, кандай сүрөтпү билбейм, ким менен сүйлөштүм мен. Ким экенин билбейм мен. Саясатчысын да таанып атчым, жана каракчыларын деле таанып атчым. Тааныза ушулар тааныгандыр, ким менен жармаштырып, аны да билбейм. Барбы бир далил, барбы бир чечим, барбы бир соттун бир жыйынтыгы. Же жөн эле сен бул менен сүйлөштүрсүң, тиги менен сүйлөштүрсүң деп. Ошолордун баары бүгүнкү күнгө чейин келди, азыркы бийлик алганга чейин келди да. Канча адам менен жашады. Мени колдогон эл журт, рахмат сиздерге. Мен бардыгын сезип турам, колдооңуздордун бардыгы мага жетип турат. Мындан кийинки кадамдарым мен соттошсом болот. Сиздер мага комментарийге калтырып бериңиздер. Соттошоюм же соттошпой эле коеюм. Анткени колдогон да сиздер, коштогон да сиздер. Добуш бере турган да сиздер болчуңуздар, колдой турган да сиздер болчуңуздар. Бирок мен соттун этабында басып атам. Азыркы күндө мен массалык башаламандык кылдың деп соттоп атат. Соттошуп атам азыркы учурда да. Мен үнүмдү жеткире албай атам бийлик башчыларга. Мен башыман сыйлай турган адам жок экен. Мен бир байдын бир баласы эмес экем. Жөнөкөй карапайыммын. Мен айтып коеюн, Жанар Акаевтан баштап Аскар Акаевка чейин дебатка чыгып, чыныгы мамлекетке салым кошконго күчүм дагы, эрким дагы, билимим дагы жетет. Бирок мендей балдарга жол берип айтат. Эми сот боюнча мен 4 сотты айта алам. Кудайдын соту, элдин соту, адилет сот, анан адилетсиз сот дейт. Мен адилет сотко барганда бир маселе чечилеби? Мен кайра башынан каттайбы? Мына ушуга сиздер дагы комментарийге жооп калтырыңыздар. А мен эл үчүн кызмат кыла берем. Сиздердин бүгүнкү мага берген сүйүүңүздөр ошол депутаттык мандат деп эсептелинет. Мен ансыз дагы сиздерге кызмат кылып жардам берем. Рахмат сиздерге.